Assalamu алейкум. Бұл видеода біз Canva мен іштеген үйренеміз. Play Market'тен Canva'ны көшіріп алабыз. Андан кейін бізге көшіріп алған Canva'ға басасыз. Бұл жерде азыр менде тұрады Canva деп. Шуны басып кірем. Бұны басып кіргенде бізден бірінші регистрация сұрайды. Ал жерден біз ушул Google аккаунтты таңдап қойсақ, ошонун өзі жетишти болады. Бұл бізде көрініп тұрған бұл Canva'нын приложениянын баштапкы көрүнүшү болуп эсептелет. Бул жерде даяр сүрөттөр, даяр презентациялар, даяр наклейкалар бар. Шуларды биз өзүбүз бир аз оңдоп түзөп колдонуп алсак болот. Бул жерде кааласак YouTube'га, кааласак Instagram'га, соц тармактарга же башка өзүбүздүн муктаждыктарыбызга жараша пайдалансак болот. Азыр биз bizde görünüp turgan birinci bul жерде публикация Instagram дейт. Instagram'a жанагындай публикация жарыялоорду берсек болот. Бул жерде бизде өзүнүн бир канча вариантта шаблондар бар, даяр. Андан экинчиси бул презентация деп турат. Кадимкидей эле бул компьютерге түшө турган вариант. Андан кийин бул жерде файлери Facebook'a болушу мүмкүн, же логотип жасашыбыз мүмкүн, же документтик кандайдыр бир маалыматтарды чыгарсак, бул жерден видеолорду, презентация, резюме, кыскасы биз өзүбүзгө эмне керек боло турган болсо, ошол баардыгын ушул жерден тапсак болот. Бул жерде азыр открытка деп турат. Бул жерде открыткалар жазсак болот. Азыр тойлорго баардыгы электронный чакыруу жазып калды. Ошолордун баардыгы ушул жерден, бул жерде турат, пригласительный деп. Ушул жерден биз өзүбүз жазсак, өзүбүздүн визитка карточкабызды жазсак болот. Бул жерден диаграммаларды тургузсак болот. Кыскасы биздин өзүбүздүн муктаж керек нерселердин баардыгы бул жерде шаблондор менен бар. Өзүбүзгө керектүүсүн ушул жерден биз тандап алсак болот. Андан бул жерде жогору жактарында менюсу турат. Бул эмне үчүн? Биринчи интерактивдик, кийинкиси соцсеттик, кийин презентация, видео, анан сайт, анан ишини баса турган болсок, бул жерге дагы бизге керектүү баардык маалыматтар чыгат. Бизге эмне керек болсо баардыгы бар. Анан түшкөндөн бул жерде бизде сөзсүз түрдө биздин жасаган жумуштарыбыз ушул жерде автоматтык түрдө өзү сакталып калат. Кийин керек болсо кайрадан чыгарып алсак болот. Проекти деген баса турган болсок, түгүндө проекти деп турат. Ушуну баса турган болсок, мына биз жасаган бул жерде эмгектердин баардыгы ушул жерге коюлуп калат. Биз эмнени жасаган болсок, баардыгы экен ушул жерде турат. Ушул жерден кайра биз алып иштесек болот. Аз башка бетке өтөлү. Андан кийин плюс белгисин басабыз бул жерден. Андан кийин сурайт, сиз кайсыл вариантасын тандайсыз дейт. Бул жерден биз азыр презентацияны бастым. Дагы бир нерсеси, бул онлайн программаларда сактоонун кереги жок. Булар өзү автоматтык түрдө сактап алышат. Ар бир аракетти бир кыймылдадык сактайт, дагы бир кыймылдайбыз, бул жерден сактап турат. Андан биз кандай элементтерди кое алабыз, анан эмнелерди алып келе алабыз, ушуларды карайбыз. Төмөн жагында бул жерде бизде иштөөчү элементтер бар. Биз бул жерден өзүбүздүн телефонубуздун сүрөттөрдү алып келсек болот. Загрузка деген баса турган болсок, ушул жерде азыр мен бул Canva'га алып чыккан сүрөттөрүм. Анан загрузить деп баса турган болсок, бул жерден видео, аудио, анан сүрөттөрдү алып келе алабыз. Бизде кандай сүрөт керек болсо, биздин ошо темабызга жараша ошол нерселерди алып келе беребиз. Же болбосо тексттер менен иштесек болот. Бул жерде тексттердин түрлөрү бар. Ушул тексттерди пайдаланабыз. Анан элементтерди пайдаланабыз. Бул жерде элементтер деген фигуралар бар. Кандай фигура болсо, керек болсо ошол нерселерди ушул жерден биз алып койсок болот. Кандай алабыз? Азыр мисалы үчүн мен ушул жерден муну баса турган болсом, алып келди, мына көрдүңүздөр. Ушуну биз өзүбүз каалаган жерге коюп алабыз. Мына бул жерге коюп койдум. Анан бул жерден биз керектүү настройкаларын жылдырасын. Бул жерде саатка окшоп жылдырып атат. Бул жерде линиясын чоңойтуп, кичинейтип
өзүбүз каалаган настройка тууралап койсок болот. Анан биз бул ак листти бир басканыбыздан кийин белгиленгенди билип калды. Бул аркаңкы фону, ушул фондо биз өзүбүз түс берип калсак, андан да жакшы болот. Өзүбүз каалагандай бир түскө келтирип алабыз. Ошол түстү алалы. Ошол түстү коебуз. Түстү койдук. Бул жерге биз сүрөт койсок дагы болот. Мисалы үчүн бул жерден биз каалаган сүрөттү ала алабыз. Фонду койдук, кайра плюсту басабыз, өзүбүзгө керектүү бир сүрөттү алабыз. Сүрөт келип түштү бул жерге. Ошондой сүрөттү коюп алабыз. Тексттерди биз койгон сүрөттөрдү каалагандай багытта жүргүзсөк болот. Мисалы карайсыз, азыр мына сүрөттү алып, мына бир экинчи сүрөткө кылсам, бул аркасына өтүп кетти. Себеп дегенде биздин койгон биринчи сүрөтүбүз кийинки сүрөттүн аркасына туруп калат да, ошол себептен ал аркага өтүп кетет. Буну алдыга ушул ноттун астына чыгарыш үчүн бул жерде биз расположение деген бар, ушуну басабыз, анан кандай туруш керек ошону көрсөтүп коебуз. Бул жерде впередти басып койдук эле, бул алдына чыгып калды. Анан ушул жерге коюп туруп, анан бул үстүгө ылдыйга деген тоголок стрелкалар турат. Ушулар аркылуу биз бурап койсок болот. Мындай алып бурап бул жерге коюп коебуз. Коюп койдук. Анан текст теребиз. Плюсту басабыз, анан текст деген тандайбыз. Бул жерден каалаган текстти тандап алсак болот. Мисалы үчүн pizza party деген турат. Ушуну бир жолу басып коебуз. Келди. Анан ушул жерден биз өзүбүз каалаган текстти теребиз. Тексттерди ким ушул текстти биз размерлерин чоңойтуп кичинертсек болот. Ал үчүн текстти белгилеп алып туруп, бул жерде размер шрифта деген басабыз. Ушул жерден азыр 200 болсо биз кичинертип коебуз. Да кичинертсек болот. Үчүн жерде анан кайра плюсту басабыз. Бул жерден жөнөкөй эле бир текст алабыз. Бул жерден ушул жерге жазабыз. Текстти жаздык. Эми мунун размерин да бир аз чоңойтсок болот. Размер шрифтти басабыз, анан бир аз чоңойтуп, анан бул сыртындагы актарды биз кичине чоюп чоңойтуп койсок көңүлдөгүдөй болот. Бүттүк. Андан кийин биз бул жерге ошол Google Forms'тун сүрөтүн алып келсек болот. Интернеттен издеп көрөбүз.
азыр чыкпады эмеден. Бул Canva'нын өзүнүн эмесинен чыкпады. Биз браузерден эле гана издеп көрөбүз. Мейли, азыр убакытты кетирбей, анын ордуна башка нерсе, башка сүрөт эле коебуз бул жерден. Азыр бул жерде PowerPoint. Сүрөт коюлду, бүттү. Эми биз буну көчүрүп алыш керек болсо, бул жерде оң бурчта турат. Жогорунун караңгы стрелка, ушуну басабыз. Баскандан кийин биз бул жерден скачать дегенди басабыз. Анан бул жерден тип файла деп турат. Ушул жерде стандартный PDF дегенди басып туруп, биз бул жерден JPG форматын тандайбыз. Анан бизде азыр бул жерде настройкаларын көрсөттү. Анан скачать дегенди басып коебуз. Биздин сүрөтүбүз биздин галереяга түштү. Бул жерден азыр биз бөлүшсөк болот, кереги жок. Галереяга түштү, ат менен басабыз. Мына ушу менен биздин видеобуз аягына келип жетти. Мындан да кызыктуу видеолорду тартабыз. Биздин каналдарга подписка болуп, катталып, башкаларга дагы жөнөтүп коюңуздар.